Биздин өлкөдө, биздин мамлекетте негизи таланттуу, кыйын юристтер, адвокаттар көп. Бирок мен ойлойм, биздин юридикалык бизнес, биздин укуктук деңгээлибиз дагы эле бүгүнкү күндө төмөн. Ошол эле коңшу өлкөлөрүбүз менен салыштырып келгенде. Себеби менин оюмча, анткени бизде ошол баардык кыйын, таланттуу юристтерибиз, адвокаттарыбыз ар ким ар кайсы жакта өзүнүн ишин кылат. Мен кыйынмын, мен өзүнчө иштешим керек, мен өзүмдүн юридикалык фирмам болуш керек, мен өзүм жалгыз гана башкарышым керек, мен өзүм жалгыз гана ошол акчаны табышым керек, мен жана мен деген нерсе да. Ошол биздин көйгөйүбүз, ошол биздин эгодо деп эсептейм. Бул оору менен мындайча айтканда, мен дагы убагында ооругам, анан башка өнүккөн өлкөлөрдүн ошол юридикалык бизнестерди изилдеп, эмне үчүн алар ошондой өнүккөн, эмне үчүн бизде ошондой чоң деңгээлдеги аябай кыйын, көп акча таба турган ошол юридикалык фирмалар бизде эмне үчүн жок? Ооба, бир экөө балким бар, бирок баары бир алар ошол эле Казакстан менен салыштырмалуу алардын деңгээли төмөнүрөөк. Анан эмне үчүн бизде ушундай дегенде, ушул нерсе менин оюма келди да. Балким мен адашып жатам, башкалар менен дагы оюңар болсо жазып айтып кетиңиздер. Мен ойлойм, бул себеби ушуда. Анткени баардык ошол кыйын юристтердин баары ар ким ар кайсы өзүнүн ишин кылат. Команда жок, кыйын команда жок. Ошол бир мисалы Европанын деңгээлиндегидей 100 жыл, 200 жылдан жогору иштей турган юридикалык фирма түзүлө тургандай фирмаларды түзгөнгө биздин деңгээлибиз жетпей жатат бүгүнкү күндө. Анткени баардыгыбыз эле ошо биздин эгобуз бар. Мен өзүнчө иштешим керек, мен өзүнчө минтишим керек, эч кимге жол бербешим керек, мен кыйынмын, мен жана мен деген нерсе. Анан бирок менин каалоом ушул жалгыз мен гана эмес, жалгыз башка бирөө гана эмес, бир чоң юридикалык фирмалар түзүлсө, бул өлкөбүзгө, мамлекетибизге, элибизге деле пайда болот эле деп ойлойм. Анткени ошол чоң башка Казакстанга, Өзбекстанга, алардын базарына, рыногуна дагы чыга тургандай, алар менен тирише тургандай ошондой бир фирмаларды негизделсе, же болбосо азыркы бүгүнкү күндө иштеп турган фирмалар өнүгүп ошондой деңгээлге жете турган болсо, бул баардыгыбызга эле пайда болот эле деп ойлойм. Бирок ал үчүн биз баардыгыбыз ошол биздин өзүбүздүн эгобуз менен күрөшүп, башкаларга да жол бере тургандай, партнерлошуп иштешкенге мүмкүнчүлүк түзүлө тургандай ошол биздин аң сезимибизде болуш керек. Төшөктү жалгыз гана бир жака тартып бербестен, бир ортодогу партнерлук, бир бизнестерди түзгөнгө ошол биздин деңгээлибиз ошого жетиш керек деп ойлойм.